Ош шаарындагы белгилүү эң чоң окуу жайлардын ректорлору студиябыздын коногу. Алгач Ош мамлекеттик университетинин ректору Кожошев Кудайберди Капаралиевич, саламатсызбы, кош келипсиз. Ошондой эле Ош технологиялык университетинин ректору Турсунбаев Жанболот Жанышевич, агай, саламатсызбы, кош келипсиз. Кийинки коногубуз эл аралык Кыргыз Өзбек университетинин мурдагы ректору, азыркы учурда ректордун кеңешчиси Райымбаев Чаткалбай Кенейбаевич, саламатсыздарбы? Биринчиден барыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Анткени ар бириңиздер бул тармакта илим жактаган илимпоз жана ошондой эле илимий ачылыштар жасаган, илимпоздорго шарт түзгөн жетекчисиздер. Бүгүнкү темабыз сиздерге жакын эле болсо керек деген ойдомун. Таныш. Демек, илимий ачылыштарды көбөйтүүгө кантип салым кошобуз? Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизден алыстабаңыздар. Алгачкы суроону ар бириңиздер буга чейин илим жактагандыктан Кудайберди агай, сизден баштайлы. Өз оозуңуздан кыскача сиз кайсыл темада илим жактап, коомдун кайсыл көйгөйүн чечүүгө салым коштуңуз? Кабарыбыз бар, бирок өз оозуңуздан угалы. Рахмат. Биринчиден мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошол сиздердин студия аркылуу ошол жалпы эле илим менен алектенген биздин кесиптештерди бүгүнкү майрам менен куттуктап кетким келет. Себеби ар бир жогорку окуу жай, ошол илимий мекемелер, илимдер академиясы жана башка баардык ишканалар ошол бул күндү өзгөчө белгилешет. Алардын арасында биз да барбыз. Мына кечээ эле университеттин ошол жамааты менен биргеликте ошол илим күнүн белгилеп, илим күнүнүн алкагында бири-бирибизге сыйлыктарды ыйгарып дегендей бир топ мындай көңүлдөрүн көтөрүп бири-бирибизди иш-аракеттер жасадык. Ошондуктан илимий багытта мына биз ошол Ош мамлекеттик университетинде окуп бүткөндөн баштап ошол жерде аспирант катары тапшырып, аспирант болуп, илимий макалаларды чыгарып, андан кийин илимдин кандидаты болуп, андан кийин илимдин доктору болуп, ошол этаптардын бардыгын басып өткөн киши катары бунун кыйынчылыгын, түйшүгүн дегендей бардыгын түшүнөм. Мен өзүм ошол математикмин, математика багытындагы илимий багыттагы ишим дагы ошол математиканын бөлүгү болуп эсептелет. Чаткалбай агай, сизди экономика багытындагы илимий ачылыштарыңызды коомчулук билет. Кыскача токтолгончо кетсеңиз. Рахмат, саламатсыздар. Мен дагы коллегаларымдан айырмаланып, мен эки жагымда турган ректор мырзалар так илимдер багыты боюнча илимди жактап, мына жакшы жыйынтыктарга жетишип келатат. Мен гуманитардык багытта, анын ичинде экономика багытында илимдин кандидаттыгын, илимдин докторлугун жактап, ушул 10 жылдык мөөнөттө ректорлук кызматты аркалаган убакта ошол университет болгондон кийин университетте окуу процесси менен биргеликте илимсиз элестетүүгө мүмкүн эмес да. Ошол илимди жаратуучулар, илим изилдөөчүлөр, илимий кызматкерлерге максималдуу шарттарды түзүп берген аракеттерди кылдык. Алардын жыйынтыктары албетте практикада ишке ашышы менен анан жыйынтыктала турган маселе да. Илим бул өтө мындай орчундуу көз караш менен карай турган өзгөчө тармак. Ага мындай жеңил желпи ой жүгүртүп кароо мүмкүн эмес. Терең бир багытты алып, анан терең анализдеп, изилдеп, анан албетте конкреттүү турмушубузда пайдалана турган жыйынтыгын алганга жетишибиз керек. Ошондо гана илим болот. Илимий ишиңиздин конкреттүү жыйынтыгы? Мен негизинен экономика багыты абдан чоң тармак. Анын ичинде социалдык тармактар, социалдык багыттагы көйгөйлөр бар. Бул көйгөй кайсы? Бала бакчадан баштап, мектептеги, бала бакчадагы, жогорку окуу жайларындагы атайын кесиптик, атайын орто кесиптик билим берүүдөгү, ошол эле мезгилде медицинада, транспортто, пенсияларда, пособияларда биздин Кыргызстандагы чоң комплекстүү көйгөйлөрдү изилдеп, аларды канткенде жалпы калктын жашоосун жакшыртууга аракеттерди жасайбыз деп, ошого бир топ изилдөөлөрдү жүргүздүк. Ал жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгында апробация деп коет. Ар кандай жүргүзүлгөн изилдөөнүн аркасында эксперименталдык часть болот. Экономикада деле ошол изилдөөнүн жыйынтыктарын сунуштар менен конкреттүү бир региондо
же бир конкреттүү мекеме ишкананын мисалында ошол берген сунуштарды ишке ашыруу менен анан алынган жыйынтыктарды диссертациялык кеңешке алып барып ошол жерде анан мындай далилдеп канткенде жашообузду социалдык абалыбызды жакшыртабыз деп ошонун жыйынтыктары менен келип жеттик. Албетте бул бир топ эмгектерди талап кылды. Жөн эле пайда болуп калбайт. Жакынкы өзүбүздүн жакынкы кошуналарыбыздын анан өнүккөн мамлекеттердин практикаларын анализдеп келип туруп, анан биздин шартта канткенде өнүгөбүз деген сунуштар менен жыйынтыктадык да. Кыйынчылыктар тууралуу дагы токтолобуз. Жамболот агай, сөз сизде болсун. Саламатсыңарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр? Убакыттан пайдаланып биз деле жалпы кесиптештерибизди бүгүнкү илим майрамы менен чын дилибизден куттуктайбыз. Ошондой эле илимий иштеринде ийгиликтерди каалап кетким келет. Эми мен техника илимдери боюнча, техника багыты боюнча илимди жактаганмын. Тагыраак айтканда, кайрадан куралуучу энергиянын түрлөрүнүн негизиндеги энергетикалык курамалар. Азыр өзүңөргө белгилүү болгондой, ушул аябай Кыргызстанда актуалдуу бир багыттар болуп эсептелип атат. Бул багыт боюнча азыр илимий долбоорлор иштелип атат. Биздин Ош технологиялык университетинде, Кыргыз мамлекеттик техникалык университеттеринде мына ушул тармактагы биздин көптөгөн адистерибиз азыркы учурда ушундай долбоорлордун үстүндө иштеп жатышат да. Эмне үчүн бул суроону өзүңүздөргө берип анан айттырдым? Себеби дегенде калк арасында эми карапайым калкпыз барыбыз, илимий темаларды, илимий ачылыштардын маңызын түшүнбөй калып жатабыз дагы. Коомдо деги эле өлкөдө илимпоздор көп, илимий ачылыштар эмне үчүн көзгө көрүнгөн илимий ачылыштар жок деген суроо жаралат да. Дал ушул теманы бүгүн талкуу кылабыз да. Андыктан жөнөкөй тил менен айтканда, Кудайберди Капаралиевич, сиздин эмгегиңиз бул окуу жайлардагы авиан системасы. Туура эле айттымбы? Ооба. Илимий докторлук жактагандагы эмгегиңиздин үзүрү. Эми илимий багытта негизинен ошол математиканын бир бөлүгү. Ал эми бул окуу процесси, университеттеги жасалып аткан иштер бир аз ага мындай тиешеси жок. Түздөн түз тиешеси жок. Эми албетте биздин ошол ишибиздин продолжениясы, уландысы катары, колдонушу катары биз пайдаланып жүрөбүз. Ошол иштерди аткарганда жанагы практикалык колдонуу деп айтпайсыңарбы? Сөзсүз ал идеяларды ишке ашырганда башкага таасир эткен. Эми негизинен сиздин сурооңуз боюнча ошол илимий натыйжалардын колдонулушу, бүгүнкү күндө ошол өндүрүшкө тийгизген таасири, кайсы бир илимий ачылыш аркылуу кандайдыр бир турмушка пайдаланылдыбы, каерде колдонулуп жатат деген сыяктуу суроолор болуп атат да. Андан сырткары бүгүнкү күндө ошол талап дагы ушуга өтө баштады. Биздики эми көбүнчө фундаменталдык илим болгондуктан көбүрөөк теориялык багыттагы болуп эсептелет. Ал эми азыркы учурда ошол прикладдык жагы, ар бир илимий натыйжанын ошол колдонулушу барбы деген суроо берет да. Бизге дагы мен математиксиң, сен муну теңдемени чыгарыпсың, бул теңдеме эмнени, кайсыл бир кубулушту көрсөтөт деген сурооду көп угуп билип жүргөнбүз. Күнүмдүк жашоого бизге кандай пайда келтирет? Ошондуктан бүгүн жалпы эле ошол мындай бир дүйнөлүк масштабта деп айтсак да болот, ошол практикалык мааниси бар гана илимий эмгектерге көңүл бурула баштады, баалана баштады. Бизде дагы, мисалы үчүн Кыргызстандын ичинде деле мына акыркы мезгилдерде кабарыңыздар болсо, ошол университеттерге коюлган талаптар да ошондой боло баштады. Албетте жасаган кандайдыр бир илимий натыйжасыны илимий журналдарга публикация кылыш керек да, жарыя кылыш керек. Ал эми илимий журналдар ошол кандайдыр бир прикладдык жагы бар, колдонушу бар, маанилүү макалаларды гана публикация жасаш керек. Ошондуктан бизде азыр көбүнчө ошол баалана турган публикациялар атайын эл аралык журналдарда, эл аралык деңгээлде таанылган журналдарга, атайын эл аралык деңгээлде ошондой кадыр барктуу журналдардын базалары бар. Ошол базадагы журналдарга эгер публикация болсо гана биздин ичибизде дагы ошолор мындай баалана баштады да. Андан сырткары ошол эле чыгарган публикацияны канча киши окуп, канча киши колдонду, ушуга карап дагы окумуштуудун деңгээлин аныктай баштады бүгүнкү күндө. Мына силерге жакын темада
түшүндүрө турган болсок, ушул бүгүнкү бир видео тартып бир передача чыккан болсо, ошону канча көп киши көрсө, ошого жараша ошол чыгарган материалдын баасы болуп атпайбы? Ошол эле сыяктуу бүгүнкү күндө интернеттин жетишкендик мезгилинде окумуштуулардын арасында дагы ушундай система кирди, дүйнөлүк система. Ар биринин чыгарган публикациясы автоматтык түрдө интернет желесине илинет. Ошол жерден канча киши окуп, канча киши ссылка деп коебуз, шилтеме жасаган болсо, ошого жараша анын окумуштуу катары өзүнүн индекс киршасы деп коет. Ошол нерсе көрсөтүлүп турат. Мисалы, бир эле илимдин кандидаттары 100 кандидат болсо, 100-үнүн 100 башка индекс киршасы болот. Мындай деңгээлдерине жараша. Илимдин доктору 50 илимдин доктору болсо, 50-үнүн дагы ошол жерден индекс киршалары айырмаланып көрсөтүлүп турат да. Ошол аркылуу анан булар өз ара атаандашып, алдыга жылып, андан да маанилүү публикациялар жасаганда бүгүнкү күндө ошол мындай неме болуп калды. Андан сырткары ошол дүйнөлүк университеттердин рейтингтеринде дагы бүгүнкү күндө ошол университетте иштеп аткан окутуучулардын публикациялары каерде жарыяланган, ошол окутуучулардын жанагы мен айткан индекс киршасы канча деген сурооду карап, ошол аркылуу университеттин дагы рейтинги аныктала баштады. Дүйнөлүк рейтингтерде ушундай. Бүгүн биздин кесиптештерим жалган айттырбайт. Ошол Кыргызстандын ичинде дагы ошол университеттерге ички рейтинг болобу, сырткы рейтинг болобу, ушул мугалимдердин илимий жетишкендиги биринчи орунга чыгып, биринчи ошол авторитеттүү журналдардагы публикациялар болсо, экинчи ошол жанагы ошол базалардагы Scopus, Web of Science деп коет. Ошол базалардагы индекс киршалары маанилүү болуп, ошого жараша ар бир окутуучунун жасаган илимий эмгеги университеттин тиешелүү рейтингине таасир эте турган бүгүн механизмдер жасалды да. Ошон үчүн будан ары азыр бүгүнкү күндө уже актуалдуу болуп калды. Баягы бир топ проблемалар, сиз айткан ошол практикалык колдонушу барбы, пайдасы жок эле нерселерди жасап, анан илим жасап жатабы деген суроолор акырындап чекеге чыгып, ошол арасынан өзүдөн өзү иргелип, алдыга эң мыкты, эң ошондой практикалык жагы бар окумуштуулар алдыга чыга турган, турмушка уже шарт түзүлүп, ошондо уже реалдуу ошолорго жол ачылып калды деп айтсам болот. Агай, мындай жакшы бир салыштыруу айтып өттүңүз да. Азыр силердин программаңарды деле канча адам көргөндөй эле депчи, илимий ачылыштарды деле ошончо адам көргөнүнө карап бааланат деп. Жок, маселе көргөндүгүндө да эмес. Маселе ушул талкуу менен кайсы бир маселе чечилип калабы деген үмүттө да. Ошондой эле ошол илимге коюлган деле талап ошондой болуп атпайбы? Ал деген канча жылын коротту, канча мээнетин коротту, эң негизгиси ошонун илимий ачылышы менен, ошол илимпоздун илимий эмгеги менен кайсы бир кырдаал чечилип атабы депчи. Ага эми баягы көзгө көрүнүктүү анан колдонула турган илимий ачылыш дегенде эле Ош технологиялык университети эске келет экен. Бул жакта роботтор жаралабы, жакында ГЭС курдуңуздар. Бул жакта биздин илимпоздордун эмгеги кандай, анан ошого окшогон мындай чоңураак долбоорлорду, ачылыштарды жасаганга окуу жайдын шарты барбы? Сиздер эми Ошму катары баягы өзгөчө статус алган жоксуздар, бирок бюджет бөлүнөбү, канча бөлүнөт? Ош технологиялык университети сиздерге маалым болгондой, 60 жылдык тарыхы бар. Биз кечээ эле 20 октябрда өзүбүздүн 60 жылдык мааракебизди өткөрдүк. Ушул 60 жыл ичинде көп илимпоздор иштеген бул окуу жайда, технологиялык университетинде көп илимпоздор өзүнүн ачылыштарын жасаган, илимий ачылыштарын. Эми түштүк аймактагы технологиялык анан инженердик багыттагы эң ири окуу жайлардын бири болгондуктан бул жерде негизинен техникалык, технологиялык багыттар, бул технология баягы тамак, азыктары байланышындагы багытындагы адистиктер, ошондой эле энергетика, автотранспорт багытындагы адистиктер. Жана атап өткөндөй, биздин университетте 60 жылдык мааракеге карата күндүн энергиясынан, анан суунун энергиясынан электр энергиясын алуу боюнча эки бир орнотмону, энергетикалык курамаларды орноттук. Булдан биз бирөөнөн 4 киловатт, бирөөнөн 4,5 киловатт электр энергиясын алып атабыз дагы, жалпы тармакка кошулуп атат да ошол электр энергиясы. Эми ошол ачылышка Ош туунун илимпоздорунун салымы барбы? Бул эми ачылыш эмес негизи. Дүйнөлүк деңгээлде колдонулуп эле жүргөн эски методика. Бирок кандай салым бар?
Бул жерде биз аны университеттин каражатынан сатып алганбыз, бирок өзүбүздүн студенттер менен окутуучуларыбыз орноткон дагы ошону ишке киргизишти да. Анан буну бир эле биз электр энергиясын эле албай атабыз, бул жерде билим берүүдө дагы ошону колдонуп атабыз да. Мына ошол эки куралманы, ошол энергетика деген адистигибиз бар. Мына ошолордун студенттерине биз кадимкиде окуу процессинде колдонуп, ошолордун дагы илим изилдөөгө биз мындай дем бергенге аракет кылып атабыз да. Эми андан сырткары азыркы мына быйылкы жылдын эсебинен, 2023 жылдын эсебинен биз GIZ деген эл аралык эме бар, билесиздер, программа бар. Ушунун конкурс жарыялаган. Ушул конкурс жарыялаганда биздин окумуштууларыбыз так айтканда эки проект эки долбоор берилген дагы ошол эң жогорку балл менен эки долбоорубуз өткөн да. Бул дагы айыл чарбасында колдонуучу долбоорлор болуп эсептелинет да. Бирөө бул мына өзгөндөгү биздин күрүчтү актоо боюнча бир долбоор утуп алдык. Бул дагы ошол актоонун да өзүнүн процесстери бар. Себеби дегенде ошол жерде биз актап атканда электрический же башка бир эмени колдонгондо биз өзүнүн сапатын жоготот да. Мына ошонун сапатын жоготпостон жакшы сапаттагы белок менен күрүчтү актоо боюнча бир долбоорду бергенбиз. Ошону утуп азыр ушунун үстүнөн окумуштууларыбыз иштеп атат. Экинчи долбоорубуз бул сууну айыл чарбасында колдонуучу долбоор. Бул сууну чарпалак деп коет. Чарпалак бул 15-20-25 метрге чейинки бийиктикке сууну жеткирүү боюнча бир долбоорду утканбыз. Жок, буну кадимки эле агым сууга коебуз дагы ошол жогу бийиктикке суу жеткирип берет. Суу жетпеген жерлерибиз бар да биздин. Ошол жерлерге, кайракы жерлерге суу жеткирип берүү боюнча өтө кызыктуу долбоорубуздун үстүнөн азыр биздин студенттер менен ошо окумуштууларыбыз иштеп атат. Аябай айыл чарбасында иштеген фермерлер, жеке менчик фермерлер, анан мамлекеттик фермерлер аябай кызыгып, ошол биздин азыркы бүтелек болсо дагы ошого кызыгуулары аябай чоң болуп атат. Ушунун үстүнөн иштеп атабыз. Эми андан сырткары дагы көптөгөн азыр илимий долбоорлордун үстүнөн иштеп атабыз. Кээ-биркилер эми баардыгын эле мунун ачылыш деп айтканга болбойт. Себеби дегенде кээ-бирки илимий изилдөөлөрдүн уландысы дагы болуп атат да. Мына ошолордун үстүнөн иштеген илимпоздорубуз бар. Негизи биз ошол илимпоздор өздөрү жалгыз иштебестен биздин таланттуу, шыгы бар студенттерибизди кошо илимге тартып атат. Мына ошолорго дем, күч берип, ошолор менен биргеликте иштеп атат да. Тартып аткан өтө жакшы, үмүттөнөбүз. Анан окуу жай илим изилдөөгө канча каражат бөлүп атат бюджетине такталып кетсек? Окуу жай илим изилдөөгө мындай конкреттүү бир каражат бөлбөйт, бирок эми атайын эсебибиз бар да биздин. Мына ошол атайын эсептен биз мисалы үчүн азыркы эле мен атап өткөн эмеге долбоорго күрүчтү актоо боюнча 500 000 сомдун тегерегинде кошумча акча бөлдүк да. Мына GIZ программасынын негизинде иштелет. Бирок биз ошого дагы кошумча ошондой акча бердик. Бул айлык маянасына кошуп бердик да. Бул эмгекке эмес, айлык маяна кошулган каражат. Агай, ошмуда канча каражат бөлүнөт? Бизде бир акыркы 3 жылдан бери ошол университет атайын өзүнүн каражатынан ушул жыл сайын илимий долбоорлорго конкурс жарыяланат. Биринчи жылы 5 миллион сом ошол илимий долбоорлорго бергенбиз. Бүгүнкү күндө ошол сумма 17 миллионго чейин чыкты. Бул ошол биздин университеттин эле факультеттердеги окумуштуулар өздөрү кайсы бир проблеманы алып чыгып, анан ал жердеги негизи талаптардын бири ошол биздин жайгашкан жерге, мисалы Ош областына кайсы бир проблеманы чечкенге багытталган долбоор болуш керек. Мисалы ошолордун бир мисалы катары мына Ош областындагы Жалпакташ айылында билесиңер, баягы сел жүрүп канча тоолор көчүп, жерлер бузулуп калган. Ошону кайра калыбына келтирүү боюнча деп чоң проект жазышкан. Ошол проекттин алкагына дагы акча берип, ал жерди кайра калыбына келтирип, көрктөндүрүп, ар түрдүү дарактарды, мөмө-чөмөлөрдү эгип дегендей сыяктуу, алар өзү ошо илимий жактан жанагы жер кыртышты кантип кайра мурдагыдай калыбына келтиребиз. Эми ал жанагы жер көчкөнү дагы жок жерден болгон эмес да, кайсы бир дарактарды кыюу же болбосо экологиянын бузулушунан болгон. Эми ошону кайталанбаш үчүн кандай калыбына келтиребиз дегендей ошол бир региондогу маселени карап атат да. Вот ошол сыяктуу бир топ проекттерди өз-өзүнчө ушундай мааниси бар проекттерди беришет. Ошонун негизинде
Демек 17 миллион. 17 миллион. 17 миллион. Чаткалбай агай, сизге кененирээк суроо болуп калды. Сиздин окуу жайда Кыргыз Өзбек университетинде илимге кандай шарт түзүлүп атат, сиздерде канча каражат бөлүнөт дегендей? Мен алдын ала университеттеги илимге болгон каражат, бөлүнгөн каражатты айтардан мурда мен бүгүн чындап эле өзгөчө актуалдуу маселе илим багытында талкуу кылып атабыз. Илим деген өзү бул эмне? Илимдин алдында негизги коюлган маселе бул адамдардын жашоо шартын жеңилдетүү. Ар кандай изилдөө, ал кайсы гана багыт болбосун, илим изилдөө иштеринин негизги жыйынтыгы келип конкреттүү бир жыйынтыкты бериш керек. Ал жыйынтык качан чыгат? Ал жыйынтык ага тиешелүү деңгээлде көңүл бурулуп, ага акча каражаты бөлүнгөндө, ага колдоо болгондо. Анткени илимий кызматкердин курсагы ач болсо каяктагы изилдөө болот. Мисалы, эгер мамлекеттер арасында салыштырууга турган болсок, бизде Кыргызстанда илим изилдөө багыты жетишерлик деңгээлде жүргүзүлүп атабы деген суроо турулуп атат коомчулукта. Туурабы? Акыркы 30 жылда эгемендүүлүк алгандан бери Кыргызстанда илим изилдөө багытына Кыргызстанда абдан эле мизерный сумма бөлүнөт да. Бул жалпы 300 миллион деп айтылып келет. Жалпы ички дүң продукциянын 0,1% бүгүнкү күндө. Мен жаңылбасам, статистикада мүмкүн 1-2 деме өзгөрүүлөр болгон болушу мүмкүн. Мен бир канча мурдагы маалымат аркылуу айтып атам. Ошол эле мезгилде биздин жаныбызда турган Тажикстанда 1%га жакын, 0,1, биздики 0,01% бөлүнүп аткан болсо, аларда 0,11% бөлүнүп атат да. 10 эсе көбүрөөк бөлүнүп атат. Ал эми чоңураак мамлекеттерге бара турган болсок, алар бизден 100 эсе көп бөлүп атат. Ички дүң продукциянын. Ошого жараша, мен айтайын деп аткан маселе, ошого жараша албетте ар бир мамлекеттеги илим изилдөөнүн жыйынтыктары көзгө көрүнөрлүк, сезилерлик болуп аткандыгы чындык. Ал эми сиз айтып аткан ошодон келип, эгер университетте дагы илимге болгон каражат өзүнчө чоңураак суммада каражат бөлүнө турган болсо, албетте бул өзүнүн конкреттүү жыйынтыктарын берет деп айтайын. Сиздер окуу жайда жетекчилик кызматта туруп, бул мүмкүнчүлүк мындай колуңуздарда болчу, илимге каражат бөлүнгөчү. Канча бөлүнөт окуу жайда? Жетекчинин колунда ушу илимге мынанчаны бөлүп таштайын деп эле каалагандай бөлүп таштоо укугу жок. Бирок ошого карабастан бизге көргөзмөлөр да болгон. Эгер маселе 1%га чейин, жалпы каражатыңардын 1%-на чейин бөлгөн аракеттерди кылгыла деген сунуштар, көрсөтмөлөр болгон. Мына ошол көрсөтмөлөрдү эске алуу менен биз жыл сайын 1%га жетпесек дагы ошого жакын жалпы каражатыбыз мисалы 300 миллион болгон болсо, демек анын 1%ы 3 миллион жок дегенде. Эгер 500 миллион болсо 5 миллион жок дегенде бөлүшүбүз керек да. Ошол 1%-дын тегерегинде бөлгөн аракеттерди кылабыз. Аны жана Кудайберди Гапаралиевич абдан жакшы айтты. Университеттин ичинде ички биздин региондогу эң көйгөйлүү деген актуалдуу маселелерди чагылдырган конкурстарды жарыялап, анан ошол конкурска жазылып, обосновать этип келип алдыбызга койгон проектлерди атайын түзүлгөн комиссиянын негизинде ишке ашырып, анан тиешелүү баягы сураган суммасын бөлүп берүүгө аракеттерди жасап келатабыз да. Анан албетте абдан жакшы айтты. Илимий кызматкер абдан көп, бирок кызматкердин бардыгы эле ошол илимпоз деп айтканга мүмкүн эмес. Илимдин кандидаты болуп калса эле, же илимдин доктору болсо эле ал окумуштуу деп айтканга дагы мен айрым учурда тилим барбайт, бардыгын эле жөнүндө да айтып атканым жок. Азыркы күндө чыныгы илимпоз өзү эле иргелип чыгып атат. Анын Хирша индекси аркылуу эле дүйнөлүк жанагы басылмалардан кимдин ким экендиги көрүнүп атат да, эле көзү иргеп атат. Ошентип иргелип чыгабыз. Демек самапал кыргызчасы кандай болот? Мындай жасалма окумуштуу болууну каалабаган болсок, демек ар кимибиз чыныгы илимдин үстүндө иштеп, жыйынтыкты берип, ал турмушта пайдаланыш керек. Пайдаланылбаса да илим эмес да. Агай, окуу жайда ошто эле эмес, бул өлкөдөгү негизги көйгөй болуп жатат окшойт. Анткени буга чейин президент дагы айтып келет, Улуттук илимдер академиясына 350 миллиондон ашыгыраак каражат бөлүнөт, бирок анын 265 миллиону илимпоздордун айлыгына эле коройт депчи. Анан илим изилдөөгө дээрлик акча калбайт экен да. Ошол үчүн окуу жайларда абал кандай деп сурап жаткан. Окуу жайдагы абал мен дагы кичине толуктоо кылып коеюн, акыркы айткан сөзүңүздөн улам.
Албетте акыркы убактарда илимий кызматкерлерге болгон көңүл буруу бир аз болсо дагы жакшырды. Жандана баштады. Буну эсепке алышыбыз керек, буну белгилеп коюшубуз керек. Илимдин кандидаттарына 300 сомдон акча төлөнүп келген. Акыркы жылда илимдин кандидаттыгы үчүн 900 сом 3 эсеге көтөрүлдү да. Илимдин докторлору 600 алып келген болсо, азыр 1800 алабызбы? Агай, 2800гө көтөрүлдү 2023 жылдагы статистика боюнча. Жок, 3 эсе көтөрүлдү да мурдагы нерсе. Анан ошол эле мезгилде биз университеттин өздүк каражатын эсебинен ошол илимий кызматкерлерди колдоо максатында ал бекитилген тиги тарифтен алда канча 10 эсе 100 эселеп көбөйтүп төлөп берген аракеттерди жасап атабыз. Жыйынтыктарды берген. Мен кечээ Facebook'тан окудум. Ош мамлекеттик университетинде ушул илим күнүнө карата веб-сайт Scopus'тагы өзгөчө илимий макалаларды жарыялап, жыйынтыктарды берген кызматкерлерге канча миң сомдон 75 000 сомго чейин деп көргөзүлүп турат. Сыйлыктарды ыйгарып беришиптир да. Бул колдоо. Бул жетекчинин колдоосу. Бул жаңылык болду. Бул жаңылык. Толуктап койгончу. Ошол мамлекет, конечно, баягы мүмкүнчүлүгүнө жараша ошол нерселерди берип атат. Бирок албетте университеттин ичинде бүгүн негизги приоритет ошол наукага коюлуп аткандан кийин биз жөн эле сен наука кылышың керек, башка эч нерсени билбейм эмес. Биз ошондой мотивациясын кошо коюп атабыз. Жанагы илимий Scopus базасында бар илимий журналдарга макаласын чыгаргандарга биз өзүнчө баягы топтогон балына жараша айына мынанча сомдон, эгерде 200 балл топтосоң, айына 10 000 сомдон кошумча доплата беребиз деген жерибиз бар. Андан сырткары ал баягы эл аралык журналдардагы бөлүнөт да. Биринчи квартал, экинчи квартал, үчүнчү квартал деп. Эң кадыр барктуусу биринчи квартал. Эгер ошол биринчи кварталдеги макала чыгарсаң, өзүнчө бир жолу 75 000 премия беребиз. Эгерде экинчи кварталга чыгарсаң, бир жолу 50 000 премия беребиз. Үчүнчү кварталга чыгарсаң, бир жолу 25 000 премия беребиз деп, мына кечээ илим күнүндө ошонун биринчи 12 макала үчүн биз 10 авторду ошентип сыйладык да. Андан сырткары илгертен келаткан салттарыбыз бар. Мына бир мезгилде биз илимдин кандидаты болуш чоң маселе болгон. Университеттерге талап болгон, мисалы, жок дегенде 35% иштегендер илимдин кандидаты же доктору болуш керек деген. Ошол мезгилде биз эгер сен илимдин кандидаты болуп келсең, сага 50 000 сом премия беребиз дейт элек. Бүгүнкү чейин келатат ошол. Жылдан жылга саны көбөйүп, мына кечээ биз илим күнүндө көрдүк. Мына 20га жакын бир жылда илимдин кандидаты болуптур биздин университетте. 3 илимдин доктору жактаптыр. Ал эми илимдин докторлугун жактап келген кишиге 100 000 сом премия беребиз. Вот ушундай кошумча премиялар мурдадан келаткан. Андан сырткары мына шарттарга байланыштуу биз дагы мүмкүнчүлүккө карап кошумчалардын аракет жасап атабыз да. Эгерде жөнөкөй биз даже эртең ушундай сунуш алып чыгалы деп атабыз. Мисалы, университеттин профессору же доценти болуш үчүн ошол жерлерге публикация жасасаң, даже берки обычный илимдин кандидаты доценттен да көбүрөөк премия беребиз дегендей. Ошентип олтуруп, баягы чыныгы ошол жактарга публикация жасай ала турган биздин окумуштууларыбызды жалпыбыздын ичинен иргеп бөлүп алып, мына биздин каймактарды калкып, мына биздин передовой армия деп биз ошолорду ошол багытта гана иштетели деген максат кылып атабыз да. Себеби кимдир бирөө сабакты жакшы көрөт, башка кылышы мүмкүн, илимий жагы аксашы мүмкүн. Кимдир бирөө илимий жагы жакшы кетип атабы, аны биз сабактарын бир аз азайтып туруп, ошол жака бардык күчүңдү жумша, биз ошого ошол айлыкты төлөп берели деп жанагы максаттарга жетишибиз керек болуп атат да. Ошондуктан бүгүн мурда мен билем 5-6 жыл мурда андай талаптар болгон эмес. Бүгүнкү талаптарда уже бүт дүйнөлүк деңгээлде мурдагыдай бир илимий натыйжасын же жасаган илимий эмгегини өзү бекитип эле шкафына коюп бир библиотекада жата бербейт. Азыр баардыгы открытый доступта интернетте турат да. Ошол жерге кирип канча киши окуйт, не то что окуйт, жанагы цитирование деп коет. Өзү бир мисалы биздин бир окумуштууга, чет өлкөлүк бир окумуштуу эгерде чыгып ушул ишти жасаптыр, мен дагы мындай кылдым деп шилтеме берсе, ошол кишинин жанагы кадыр баркы, хиршасы көтөрүлүп, ошол эле илимдин кандидаттарынын арасында ал башкача киши болуп, ошонун көтөрүлгөн кадыр баркы үчүн университеттин да кадыр баркы көтөрүлүп атат да.
Вот ушул механизм аркылуу биз азыр бул илимий багыттарыны тартиптештирип алдыга жылдырганга бир жакшы мүмкүнчүлүк болуп калды деп айтсам. Рахмат агай, убадалар көп болгон сайын чындап эле аракеттер жана конкуренция дагы күч алат эмеспи? Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 1,5 миңден ашуун илимдин доктору жана 5 миңден ашуун илимдин кандидаты бар экен да. Бул жерде эми талап дагы бар да. Эгер кандидаты болбосо, баягы жетекчилик кызматка келе албайт деген дагычы. Ошол Scopus базада бар журнал деген, илимий журнал деген сөз, ага эч ким сырттан барып киришип, меники чыксын деген же болбосо сапатсыз макаланын чыгуу мүмкүнчүлүгү өтө минималдуу деп айтсак болот да. Демек биз ошол илимдин кандидаты болуш үчүн ошол жакка публикациясы чыксын деген талап кирсе, ал автоматтык түрдө андай жана андай айланып өтө турган жолду издегенге мүмкүнчүлүгү азаят. Ушул механизмдер аркылуу азыр эми акыркы биринчи эми баягы илимий иштер, кандидаттар, докторлор биринчи ушул независимосттан кийин жаңы башталып аткан мезгилде албетте талаптар дагы ошого жараша жөнөкөй болгон да. Ошол мезгилде ушул нерселер болуп келип, эми бүгүнкү күндө ушул сөздөр көбөйгөндөн кийин ошол талаптар дагы күчөп атат. Эгерде кимдир бирөө мааниси жок бир нерсени чыгарып койсо, мына 100-200 илимдин кандидатынын арасында жанагы интернеттеги көрсөткүч эле 0 болуп тура берет дагы, анын уже ал дипломунун маанилүүлүгү эртең бүрсүгүн жоголуп кетиши мүмкүн да. Мисалы үчүн мен бүгүн айтып атам, тиги тилекке каршы бизге аябай аз убакыт берилген, 40 мүнөт эле болчу, бирок убакыт учкан куш учуп эле кетип атат. Илимий ачылыштарды көбөйтүшкө кантип салым кошобуз деген кыскача суроого бир ар бириңиздер кыскача жооп берип өтсөңүздөр. Илимий ачылыштарды көбөйтүүнүн эми жолу биринчиден стимул бериш керек да, биздин окумуштууларыбызгачы. Эгерде жанагы азыркы эле айтылып кетти, мына менин кесиптештерим айтып кетти, эгерде илимпозго биз стимул бербей турган болсок, мисалы үчүн айлык маянасын жогорулатып, же болбосо ошонун жасап аткан илимий изилдөөсүнө бир кошумча каражат бөлүп, анан жана азыркы мезгилде бүт окуу жайларда өзүн тааныш үчүн бул Web of Science жана Scopus журналдар системасындагы журналдарга өзүнүн макалаларын чыгарууда. Мына ошол макалаларды чыгарууда дагы биз ошол илимпоздорубузга бир аз көмөктөшүбүз керек да. Ош технологиялык университети, МУ сыяктуу, Ош мамлекеттик университети сыяктуу 75 000 сомдук премия убада кыла алабы? Жакшы. Же мамлекеттен күтүш керекпи бул сумманы? Кудайбердик Апаралиевич айтып кеткенде, биз деле, мен деле Ош МУда иштегенмин да, жакынкы эле арадачы. Ошондо биз деле эме алып, окумуштууларга ошо стимул берүү максатында, алардын демин күчүн көбөйтүү максатында биз да мына жакынкы окумуштуулар кеңешинде ошол Scopus жана Web of Science системасындагы журналдарда чыгарган макалага 15 000 сом өлчөмүндөгү акча берүү. Ал эми эгерде монография чыгара турган болсо, ошого 25 000 сом берүү эмесин кабыл алып калдык. Мына 23-жылдан эгер ошондойлор боло турган болсо, андайлар бар бизде. Ошолорго уже жылдын жыйынтыгы менен бериле баштайт. Рахмат, Четкалбай агай, сиздерде эми эл аралык анан Өзбекстан менен түз байланыштагы окуу жай абал кандай? Бизде Кудайга шүгүр деп айткым келет. Мына акыркы 10 жыл андан мурда деле көп жылдардан бери практиковать этилип келаткан. Бизде ар окуу жылынын акырында аттестация өткөрүлөт. Ар бир кызматкер, ар бир мугалим, окутуучу. Бардыгы окуу жайда. Ар бирине окутуучуга аттестация өткөрүлүп, анын 1 жылдык кылган ишин, анын ичинде өзгөчө илим багытында жасаган иштерин бир нече пункт менен бөлүп карайбыз. Чыгарган ар бир статьясы, ал Кыргызстандын ичинде чыктыбы, же Кыргызстандын сыртында чыктыбы, ошонун ичинде жанагындай эң абройлуу болгон басылмаларда чыгып атабы, жарык көрүп атабы, ар бирине тиешелүү баллный системада бал коебуз. Бир окутуучу менен бир экинчи окутуучунун алган айлыгы 1 жыл бою 2 башка. Экөө бирдей эле күндө саат эртең менен 8-де ишке келет, кечки саат ишин бүтүрүшөт, бирок алган айлыгы бирөө 50 000 алат, бирөө 30 000 алат. 20 000 разница менен айлык алышат да. Естественно, андан сырткары бул стимул болбосо илимий жыйынтык эч качан болбойт. Илимий жыйынтыктардын жакшы жыйынтыктарын бериш үчүн жылына бир жолу бизде илимий сессиябыз өткөрүлөт. Илимий сессияда ар бир кафедрадагы жүргүзүлүп аткан илимий иштерден баштап университет боюнча бардыгын 1 айлык кышкы каникулда карай турган практикабыз бар. Ошол жерде детально чыгып аткан ар бир окутуучу, ар бир илимий кызматкер жөнүндө маалымат алууга жетишебиз, жана аларга баа берүүгө жетишебиз да. Ошого жараша ошол
эки окутуучу өзү жакын бирге эле иштеп аткан окутуучулардын экөөнүн жыйынтыктары эки башка болгондо ар ким өз ошого жараша аракет кылып баштайт экен. Бул демек бир белгилүү убада эмес, айлыктары каралып турат. Айлыктары жана конкреттүү жасаган иштери үчүн дагы отдельный сый. Бая Ош мамлекеттик университети 100 миңден төлөп беребиз илимдин кандидаттары үчүн деп атпайбы? Илимдин кандидаттыгын жакташ үчүн булар бир нече ачылыштарды кылат да. Азыр улуттук аттестациялык комиссиясы тарабынан коюлган талаптар бүгүнкү илимди мен 100% деп айтпайм, бир канча жакшы пайызга илимди мындай жасалмалуулук менен илим жүргүзүүгө жол бербей турган шарттар иштелип чыкканда, мында мен ойлойм, бул албетте өзүнүн жемишин берет өз түрдө. Ошол эле мезгилде ошол иштеп аткан мугалимдерге жасап аткан ишинин эртеңки жыйынтыгын көрүүгө болот. Мен бир эле нерсени унутуп калыптым, кошумча кетейин. Бир нерсени айтпай калыппыз. Жанагы кандай натыйжа болот деп атпайсыңарбы? Биринчи чоң проблема ошол биз эгерде Scopus ошол базалардагы бар журналдарга макала чыгарса, ал биринчиден сапатсыз нерсе чыкпайт, экинчиден баягы биз айткан талапты аткаргандар гана чыга алат деген немеден улам. Анан окутуучулар да суроо туула баштады да, биз каяктан билебиз кайсы журнал ал жакта бар, аны мен кантип билем деген маселе болгондо, мына министрликтин демилгеси менен биздин Ош мамлекеттик университети тендерди жарыялап, 15 университет Кыргызстанда консорциумга кирип, ошол Scopustун электронный базасыга доступ алдык. Анын бир жылдык абоненттик төлөмү $80,000 ашык акча. Ошол төлөмдү биз мугалимдердин санына жараша эң көп сумманы биз төлөйбүз, бирок калган ичинде мына Ош технологиялык университети, Кыргыз-Өзбек университети дагы бар. Региондогу Бишкектеги консорциум кылып, ошол $80,000 жалпысына төлөп, биздин ар бир окутуучуга бүгүнкү күндө пароль ачып бердик. Ошол жерди ачып кирсе, мына китепканага киргендей кирип, ушул жерде кандай журналдар бар экен, ичи кандай болот экен, кандай макалалар чыгат экен деп ичин окуп, анан ошого жараша өзү даярданып, анан ошол журналдар менен иштегенге мүмкүнчүлүк ачып бердик да. Бул демек жанагы мугалимдердин сапаттуу макалаларды чыгарып, анан өзүнүн да сапатын көтөрүп, университеттин да сапатын көтөрө турган аракетти жасай турган механизмди жасадык да. Бул мындай аз акча эмес. Муну ошол ар бир университет өзү төлөп берип атат да. Демек бул мындан ары жеке ар бир окутуучунун гана аракетинен көз каранды. Рахмат барыңыздарга, бизге берилген убакыт дагы соңуна келип жетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда айтылган сөздөр, аракеттер бул албетте илимди өнүктүрүүгө жасалган алгачкы кадамдар десек да болот. Мындан кийин ар бириңиздердин окуу жайга жана илимий иштериңиздерге ийгилик каалайбыз. Жалпы окумуштууларга мына ушул түзүлүп жаткан шарттар мындан кийин жемиштүү болсун деген жакшы изги тилек менен эфирди жыйынтыктайм. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.